Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен мен, музыка мугалими Курманбек Исманов. Баарыңарды жаңы окуу жылы менен куттуктап кетмекчимин. Силерге ийгилик жана ден соолук каалаймын. Бүгүнкү сабактын темасы композитордук музыка, композиторлор Калый Молдобасанов жана Насыр Давлесов. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Урматтуу окуучулар, анда эмесе мен силерге сабактын башында композитор терминин түшүндүрүп кетейин. Композитор латын сөзүнөн алынганда түзүүчү же чыгаруучу дегени билдирет. Башкача айтканда, композитор музыка чыгарган адам же автор. Бул термин Италияда 16-кылымда тарап, ошол учурдан бери түндүк европалык музыкалык маданиятта профессионалдык жазуу музыкасын чагылдырып келет. Эми мен силерге кыргыз композиторлору Калый Молдобасанов жана Насыр Давлесов жөнүндө кыскача баяндап кетейин. Калый Молдобасанов. Калый Молдобасанов 1929-жылы Актала районундагы Терек айылында төрүлгөн. Ал композитор жана дирижер, Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин эл артисти, социалисттик эмгектин баатыры. 1946-жылы Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайын, 1954-жылы Чайковский атындагы Москва консерваториясынын улуттук бөлүмүн, 1973-жылы Кыргыз мамлекеттик искусство институтун бүтүргөн. 1954-72-жылдары Кыргыз опера жана балет театрынын дирижер, башкы дирижер болуп иштеген. 1973-жылдан Кыргыз мамлекеттик искусство институтунда композиция классы боюнча педагог жана Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасынын орун басары болгон. 1979-96-жылдары анын төрагасы. Ошол эле мезгилде Бүбүсарай Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун ректору болуп иштеген. 1996-жылдан Кыргыз мамлекеттик академиясы опера жана балет театрынын башкы дирижер жана көркөм жетекчиси болуп иштеген. Насыр Давлесов. Насыр Давлесов 1929-жылы 15-мартта Чүй облусуна караштуу Кемин районундагы Карабулак айылында төрүлгөн. Бала чагында гармондо, мандолинде, комузда ойноп, алардын коштоосунда ырдаган. 1945-жылы Фрунзедеги Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык хореографиялык окуу жайын, 1949-жылы Чайковский атындагы Москва мамлекеттик консерваториясынын дирижерлик классында окуган. 1958-62-жылдары Карамолдо Уросов атындагы Кыргыз мамлекеттик эл аспаптар оркестринин дирижеру. 1962-жылдан баштап Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрынын дирижеру. Бир эле мезгилде Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунун музыка кафедрасынын башчысы болуп иштеген. Насыр Давлесов көптөгөн чыгармалардын автору. Мисалга алсак, Биздин жер тууралуу, Айкөл Манас, Тактеке, Селкинчек, Чолпонбай жөнүндө баллада, Аста Секин Колукту жана башка чыгармалар. Насыр Давлесовдун Кыргыз элинде жасаган эмгектеринин эң бир эсте калганы бул Кыргыз мамлекетинин гимнинин музыкасынын автору болгондугу. Урматтуу окуучулар, биз силер менен Кыргыздын атактуу композиторлору Калый Молдобасанов жана Насыр Давлесов жөнүндө маалымат алдык. Анда эмесе силер бул композиторлор жөнүндө интернет булактарынан, гезиттерден окуп, билимиңерди толуктап келесиңер. Эмдиги сабакта мен бул эки инсан жөнүндө тапшырма сураймын.
Анда эмесе урматтуу окуучулар, сабакты улантабыз. Бүгүн биз силерден жаңы ыр жаттайбыз. Кыз Бурак тобунун аткаруусундагы Алыкул Осмоновдун сөзүнө жазылган Асан Машаевдин Музыка деген чыгармасын жаттайбыз. Анда эмесе ырга көңүл бурабыз. Su içpeyim tаңдай қатып тұрғанда, мен жебейм алдан тайып қорғанда. Музыкадай маға тату сусын жоқ, берчи маға жарым қашық музыка. Берчи маға, берчи маға, берчи маға, берчи маға жарым қашық музыка. Берчи маға, берчи маға, берчи маға, берчи маға жарым қашық музыка. Мен ыйлабайм қапа тартып тұрғанда, мен кубанбайм бак дөлөткө тунганда. Дәрім ушул кайгы жана шаттыкта. Берчи мага жарым кашык музыка. Берчи мага, берчи мага, берчи мага, берчи мага жарым кашык музыка. Берчи мага, берчи мага, берчи мага, берчи мага жарым кашык музыка. Урматтуу окуучулар, биз силер менен Кыз Бурак тобунун аткаруусундагы Музыка деген чыгарманы уктук. Силер үйдөн ушул чыгарманы жаттайсыңар. Кийинки сабакта мага ырдап бересиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма. Үйдөн композиторлор жөнүндө, Кыргыздын атактуу композиторлору Калыймуллу Басанов жана Насыр Давлесов жөнүндө окуп, билип келесиңер. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолукканча сак саламатта болуңуздар.